Достор, кандайсыздар? Бүгүн Кудайым буюрса, сменага чыгып атам, 13-чү смена зикр менен. Мойкага барып, машинаны бир сыйра жудуруп, зарядкага келип, зарядкада отурам. Зарядкам да толуп калды. Көбүнчө сурагандар болуп калат. Каналга жаңы кошулуп аткандар же буга чейин көрбөй алгандар зарядка канчага жетет депчи. Зарядка мынакей, достор, 95%. 95% болду. Запас хода 654 километрге жетет деп турат, 95%. Акчасы мынакей, стоимость 1233 рубльга заряд алды. Заряжена 53 киловатт. 1233 рубльга канча процент заряд алды? Где-то 43-44%. Мен бул жерге келгенде 51-52 ушундай бар болчу. Заряд процент бар болчу. Ошол достор, бүгүн адаттагыдай эле силерге сменаны көрсөтүп берем. Эмне болуп атат, эмне коюп атат, көбүнчөңөр жазыптырсыздар. Баягы күндүгү окшош эле болуп кетип атат, түшүнүп атам, көрүп атам, билип атам. Бирок баягы башка ситуация, башка нерсе. Бизде эми сүйлөшкөнүң пассажирлар менен болгон окуяларды бизде бул тарифте көп деле андай боло бербейт. Пассажирлар отурат. Көбүнчөсү поездка в тишине деп, көбүнчө пассажирлар атайын элитти эмнеге тандайт, чтоб спокойно, тынч жеткенгече. Бул жерде пассажирлар менен общение кылып сүйлөшкөнгө деле андай болбойт. Кээде деле мастар менен түндөсү болуп калбаса, күндүз ушундай эле спокойно эле кетесиң. Здравствуйте, до свидания болду, башка эч нерсе деле ортодо болбойт. Болгондой киргизип бергенге аракет кылам достор. Парк боюнча мен силерге келечек парк, таксопаркын сунуштап жүрөм. Азыр уже лимиттер бүтүп атат, ошо лимит бүтүп атканга жараша көбүңөргө трудовой договор менен иштегенге туура келет. Ошондуктан келечек таксопаркына кошулуп трудовой договор менен иштесеңиздер болот. Суткасына 300 рубль плюс 2% таксопарктын комиссиясы. Жана ошондой эле самозанятый болуп иштесеңиздер болот, 1% комиссия менен. Эч кандай Яндекстин офисине барбай, эч кандай трудовой договор албай да кошулуп иштесеңиздер болот. Мисал алсак, самозанятый болбой эле кошулуп иштесеңиздер болот. Парктын комиссиясы 4%. Жана ошондой эле трудовой договор албай эле кошулуп иштесеңиздер болот. Парктын комиссиясы 3%. Экранда көрүп турган номерлерге чалып, жазып, толук маалымат алып кошулуп иштесеңиздер болот достор. Биз болсо ишти баштадык достор. Видеонун башында суранып кете турчу нерсе, лайкыңарды басып, ойлоруңарды комментарийге жазып, кандайдыр бир сунуштар болсо обязательно жаза кеткиле. Жана каналга катталып болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Кеттик анда. Алло. Привет. Да, сейчас они там откроют. Ну, еще рановато. Да. Мы только будем, да. Поселок Быково. Сюда направо, да, или прямо? Вот там вот. Да? Бисмилля деп эле биринчи заказ менен келдим. Дальняк заказ. 1 саат 31 минута, 45 минута, 45 километрлик. Быково поселок 9376 рубль болду. Жених и невестаны алып келдим. Жолдон эле сүйлөшүп алсам болмок экен, келип ушул жерден сүйлөшүп алам деп кайра обратно алып кетейинби депчи. Подачасына 5000 сверху кош, түндө келип кайра алып кетем деп сүйлөшөйүн деп аттым эле. Келгенден кийин сүйлөшө албай калдым. Келсек достору, там коноктор күтүп атыптыр да. Машинадан түшкөндө эле кыйкырып, өкүрүп, баары тозуп алып, не до меня болуп калды. А так обязательно сүйлөшүш керек болчу, буларды алып кетиш керек болчу да. Жолдон сүйлөшүш керек болчу экен. Ладно дейбиз. Ладно. Кайра центрди көздөй кетебиз. 37 минута дейт, прям до центра. 37 километр. Минута дейт. Эмне болуп калган мен? Минута болуп эле. Жакшы, а так биринчи заказ сразу эле дальняк. А так билесиңер, күнүндө меники короткий менен эле жүрүп аттым эле.
А так вообще мощный жер экен. Блин, Токойдун арасы. Ушул жерге кирип адашып кетсең мына. Мындай шаардын суетасыначы. Кеттик анда достор, дальше жумушту улантабыз. Тариф примерди күйгүзүп койдум, бияктан пример менен болсо дагы алып чыгып кетиш керек. Долгопрудный 8028 рубль. 1 саат 31 минута. 1 саат 16 минута деп эле түшкөн болчу заказ. Пробка башталып кетти, жан уруп кетти да. Машина шалтак балтак кылып кетти. Жанагын тыштап, Варшавский шоссе менен ылдый түшүп келатсам, третий кольцо жетейин деп калганда берди да заказтычы. Тоже дальняк. Нормально, бүгүн чота жакшы болуп атат го буюрса. Экинчи заказ тоже дальняк. Бияктан эмне Шереметьевого жакын экен, Шереметьево кирип кетейинби? Бирок Шереметьево барганда азыр саат 6:30 болуптур. Бирок барса деле болот го дейм, азыр Москвага түшсөң пробка, бул маалда билесиңер заказ жок болуп атат. Шереметьевого барып 9-дарда 8-дерде чыгып кетсем деле нормальный го дейм, Бирок Шереметьевого барып кантип очередке турам. Бизнести күйгүзүп, бизнес менен заказ алып кирип кетейин очередке. Азыр бир нерсе ойлоштурабыз. Эки заказ 11418 рубль. Нормально. Дмитровский проезд. Да. Сделайте потеплее градуса 24, пожалуйста. И можно вот эту крышу вот так убрать? Как случилось? Получится? Ну, ты не поправился просто. Эти таблетки, они, снимают симптомы. Но какой бок, такой плохо. Надо будет ебан тоже пристегиваться, а то так ругаться не перестанет. Так, а вам где? Здесь? Орустарды ким үйрөтөт ya, зарядканы алды, местосуна кой. Сиденьени жаткырдыңбы, местосуна кой. Вообще. Так. Дмитровский проезд 28 минута, аэропорт Шереметьеводан, терминал Быдан. 5554 рубль. 29 минута дейт. Артында машиналар жиналып калган турбайбы? Мияка киргизип отурган. Баягы мага эмне сигнал берип атасың? Менин күнөөм жок. Хунчи турган турбайбы? Хунчи. Шереметьевода канча бир 1,5-2 саатка чыкуу күттүм окшойт. 2 сааттай болуп кеттиби даже. Алдар менен сүйлөшүп туруп убакыттын өткөнүн эле байкабай калыптырмын. 4 заказ 15753 рубль. А по факту 3 эле заказ болду. Жана Шереметьевого өзүм заказ кылып бардым да очередке. Бизнес буюстум да бизнеске заказ бердим. Өтө тобой. Анан
Ошо менен өзүм очередке турдум. 15753 рубль. Бизнеске канча? 800 рубль бул, ушундай эле заказ болду. Плюс еще неме кылсаң болот турбайбы? Өзүң заказ кылганда баягы детский креслоны, свое детское кресло деп заказ берсең, кайра Яндекс 250 рубль бонус кылып берет экен. Ошо мен баягы берген комиссия туруп калат экен да. Ошондой болду. Саат 9:52 болду. Нормальный касса пока. Эми дагы 1-2-3 заказ кылып койсок жетет го дейм бүгүнкүгө. Здравствуйте. Ефремова. Простите, это на вас ругается, тоже надо будет прийти туда. Музей, да? Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Так, Ефремова. 18 минута 2521 рубль. Жана заказды аэропорттон келип завершиткени бир 5 мүнөттөн эле берди. Бул ира түшүп келсем эле сразу эле. Жаман сомнительный неме экен. Карап эле, могу ар жак бер жак карап эле, анан телефонунан бир нерсе чукулап эле, как будто бир тайниктерге окшоп элечи. Ошонусу жакпай калды мага. Тайник болуп калса, тайник түштү деп туруп замечание болсо, сразу сенден көрөм. Кыргайм аны. Укум тукумуңа чейин сабак окшоп. Кал дейби. Лысый болуп калсың деп. Saat 22:17. Kassa 17.407 рубль болду. Нормальный районго келип калдык. Мусачева дегендергечи. Бияктан заказ чыгыш керек. Ошондой. Добрый Здравствуйте. вечер. Это мы заказали, да? Сейчас проверить человек. Ага. Вроде говорит, там откройте. Добрый вечер. Это наши, да? Да, наши. Континенталь, да? Да, это 010, не 09. А она писала 09 Зикр, это 010, по-моему, нет? Не, это 09. 09? Да. Я это катался, у меня есть. Она электрическая, Да, помнишь? я с детьми катался. Там А есть, где? Ну, в Волгограде. А, Там, у нас такие есть, да? Нет, там, короче, есть такой мужик, Толик, он, Ну, не суть. ну, не суть, который приезжает к нам в ресторан, и там есть. У тебя есть заряд. Ну а с другой стороны, все-таки этот знак Мерседес. Это классика. Я просто включил массажем, не знаю, как выключить не вижу. А, вот, все выключил. Спасибо, счастливо. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. А, стоп! Сейчас. Вот теперь можно. Ага. Так, 13 минута 2300 рубль. Континенталь. Интерконтиненталь. Неме. Я Усачеваны айтпадым эле. Усачева всегда выручает, да? Качан барба заказ алып кетесиң ал жактанчы. Заказ жокто темселебей ошол жакта эле охранять этиш керек окшойт. Жанагындай мужиктер экен. Пафосный болот го.
ой деп мындай жасалма сүйлөгөнчү, өзүнчө интеллигент болгончу. Келбичекте билем баштоп иште өзүнчө. Эми мага эчтеке деген жок, өздөрүнчө сүйлөшүп келет, но мага неприятно болду да. 18.918 рубль. 6 заказ. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Да, я понимаю, я буду дальше. Так, Мосфильмская. 23 минута 2754 рубль. Буга чейин бир 2 заказ берди эле нормальный. Ат менен алып кетти. Деревняларгачы. Дальняк заказдардан. Подачасы просто не то болуп калды да. Ошого. Саат 23:55. Дагы бир 2 саат иштесем деп атам. Эртең шашпайраак эле после обеда чыгам жумушка. 7 заказ 20.725 рубль. Да, бир 5 000 иштеп койсом нормально болуп кетчү деп ойлоп окшойт. Деп ойлоп койдум. Буйрганы болот да. Здравствуйте. 009 ЗИК, Ага. а там 019. Это мобиль, короче. Да. Так, мы с вами едем Усачева 9. Подскажете, да? Нет? Скажи мне. Пожалуйста, сейчас я вам открою. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания, доброй ночи вам. Закрывайся. Так, 2200 рубльга келдим Усачевага. Дальше саат 12-ден 23 минут өттү. 12-ден кийин биринчи заказ. Жана Мосфильмский алып барбадым эле, ошол жактан эле берди да. Кеттик дальше, достор. 12:23, дагы 1-2 саат. 2ге чейин иштейли. Новосущевская улица. 2297 рубль, 14 минута. Где-то 6 километр ушуна. Ушу менен жумушту аяктадым. Выберите колонку дейт. Зачем мне колонка? Уйти с линии. Срочно үйгө кетиш керек болуп калды. Дагы 1-2 саат иштесем болот эле. 1 саат хотя бы дагы. Но үйгө кетиш керек болуп калды. Жыйынтыктап коелу. 12-ден кийин 2 заказ 3042 рубль дейт. Колонка кереги жок мага. 2950 рубль дейт. Бир нерсенин комиссиясын алганда жетишпей калды да. 12-ге чейин 20.700, 20.000 деп коелу, жана бир заказ өзүм кылбадымбы? Вот. 20.000, 22.900, 23.000 деп коелу. 3.000 рубль расход деп коелу. 10.000 рубль аренда деп коелу, 10.000 рубль таза калыптыр. 12-ге чейин 7 заказ, 6 заказ деп коелу, бир заказ жанагы өзүмдүкү. 12-ден 2 заказ. 8 заказ менен бүгүн. Ошол достор, бүгүнкү жумуш ушундай болду. Жакшы болду. Кудайга шүгүр болду. 8 заказ менен. Бүгүн жырны болуп кетти. Еще мен эмнени байкап атам? Мага заказ берип баштады. Анткени Яндексим уже кичине раскрутка болду. Элит тарифке, көптөн бери иштебегенге, бир жыл иштебей калды. Ошого кадимкидей мен катып калдым. Мурун
мурун мындан бир 2 жыл мурун заказ тындырбай берчү да. Анткени меники ага чейин Яндексим анча 5-6 жыл вообще тынбай иштеген да. Ошого заказ жакшы берчү. Эми азыр дагы кичине раскрутка болду. Берип баштады. Ошол кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин достор, обязательно ой пикириңерди жаза кеткиле. Кандайдыр бир сунуштар болсо айтып жаза кеткиле. Лайкыңарды баса кеткиле дагы, каналга каттала кеткиле. Кеткиле болуп кетти окшойт да. Кеттик ана биз да үйгө, срочно үйгө деген этап кетиш керек болуп калды.